Кыргызстандагы мамлекеттик мекемелер иш жүргүзүүдө кагаз колдонууну токтотобуз деп жатат. Президенттин ушундай тапшырмасы бар экенин айткан жетекчилер муну менен миллиондогон сомду эле эмес, убакытты да үнөмдөйбүз дешет. Документке директор келип кол коюшу керек экен. Ал иш сапарда жүрүптүр деген башоору айылдыктардын көкөйүнө тийген маселе. Инфоком эми баланчанын колу керек эле деп сааттап же күндөп кол коет деп күтмөө жок. Анын жолу табылды деп ишендирди. 3 миллиондон ашык документ бул катталып, бул системада катталып, иштеп жатат. Ошол менен эле бирге айта кетүүчү нерсе, азыркы 44 госоргандын 1236 жанагы ичиндеги подведомственный организациялар бар, ошолордун баары тең подключен болду да. 89% азыркы учурда ошол биздин электрондук документ аркылуу баардык иш кагаздарын жүгүрүү үстүндө болуп атат да. Эми интернети араң эле иштеген кээ бир айылдарда электрондук документтерди ошончолук ыкчам жүгүртө алабы деген суроо турат. Далай киши тигил же бул мекемеге кат жолдогом, президентке дагы кайрылгам. Каттан дайын жок, жоголдубу деп келишет. Адистер ал көйгөй чечилет деп жатат. Кайсы мамлекеттик орган азыркы учурда канча документти карап жатат. Ал документтер качан келген, канча мүнөттө орточо мисалы ушул айдын ичинде каралып чыкты. Кайсы адис документтерди тез карайт же кайсы адис мисалы ал документти узак мүнөттө карайт, ошонун бүт аналитикасын көрсөк болот. Экинчиден, системанын ичинде бүт контролдо болгон документтердин баары автоматташтырылган түрдө көрсөтүп турат. Президент өзү баш болуп кагаз менен иш жүгүртүүнү токтотууга чакырган. Бюрократия азайып, миллиондогон сом үнөмдөлүп, эл түйшүгү жеңилдемек. Ага убада эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кагаз менен калемге аябай көнүп алганын айткан жайы бар. Адистер Акылбек Жапаров дагы жаңы форматка өттү деп жатышат. Айтмакчы, Орусияга санкциялар салынган учурда кадимки кагаздын баасы асмандап кеткен эле. Эми бул ыкма үнөмдөөнүн бир жолу болуп калгыдай.